Сиздер азыр туюнтмалардын маанилеринин таблицасы темасындагы 3-үлгү сабактын фрагментине видео сабакты көрөсүздөр. Бул видео сабакта берилген эрежелерди көрсөтүү жана жазуу үчүн таблицаларды түзүү жана изилдөө менен окуучулардын функционалдык ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүүгө болору көрсөтүлгөн. Сабакта мугалим окуучуларга жаңы математикалык түшүнүктөрдү өздөштүрүүгө, тереңирээк ойлонууга, ой жүгүртүүгө жана маселелерди жакшыраак чыгарууга көмөктөзүүчү түшүндүрүү жана негиздөө окуу стратегиясын колдонушат. Мугалимдер сабакты ачуу жана киришүү этабында сабактын темасы жана максаты менен тааныштырышат. Андан кийин окуучуларга жаңы көндүмгө жеңил өтүү үчүн жаңы тема боюнча таяныч билимдерди кайталоону сунуш кылышат. Окуучулардын түшүнүктөрүн калыптандыруу этабында мугалимдер окуучуларга жаңы типтеги маселелерди сунуштоо менен окуучуларды жаңы билимдер процессине тартышат жана аларга өз алдынча чыгаруу үчүн бир нече мүнөт убакыт беришет. Азыр болсо талкуулоо этабы ушул сабактарда кандайча жүргүзүлгөнүнө көңүлүңөрдү бурабыз. Окуучуларга берилген тапшырманы өз алдынча аткарып бүтүшкөндөн кийин мугалим аларды жооптору менен бөлүшүүгө чакырып, маселени кантип чыгаргандыгын түшүндүрүүсүн суранат. Окуучулар мугалимдин "сен жоопту кантип алдың? Эмне үчүн сен мындай чыгардың" деген сыяктуу багыттоочу суроолоруна жооп берип жатып, чыгарууларын түшүндүрүү жана негиздөө үчүн тиешелүү математикалык сөз байлыгын пайдаланышат. Маселенин чыгарылышын түшүндүрүүдө окуучулар маселени чыгаруу учурунда өзүнүн аткарган иш-аракеттерин айтып бериши, ал эми негиздөөдө болсо эмне үчүн дал ошол амалды тандагандыгынын себеби жөнүндө айтышы талап кылынат. Эсиңиздерде болушу керек. Алардын аргументтери математикалык негизделген болушу керек. Талкуулоо этабындагы талкуунун көпчүлүк бөлүгүн окуучулар жүргүзүшөт. Бул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын эффективдүү кылат. Себеби окуучулар окуу процессине активдүү катышат. Мугалим болсо окуучулардын маселени кантип чыгарышкандыгын жалпылайт. Талкуунун маанилүү аспектиси окуучулардын шашпай, коркпостон өзүнүн чыгарылышын жана ой жүгүртүүсүнүн жүрүшүн түшүндүрүп берүүсүндө. Талкуу учурунда мугалим окуучулардын ката кетиргенин байкаса да, аларды токтотпойт жана каталарын оңдобойт. Тескерисинче аларга ката кетирүүгө мүмкүн болгон коопсуз чөйрөнү түзүп берет. Мугалим окуучуларга каталардын келип чыгуу себебин аныктоого, өз катасынын үстүнөн иштөөгө мүмкүндүк берет. Окуучулардын каталардын келип чыгуу себептеринин үстүндө ой жүгүртүп жатышып, туура чыгаруу жолдорун табышат. Алар өздөрүнүн каталарынан сабак алышат. Мугалим талкууну кунт коюп угат жана бул окуучулар менен бул тема боюнча чакан топтордо иштөө керекпи же бүтүндөй класс үчүн аны кайталап чыгуу зарылбы деп аныктайт. Кийинки видеолордо биз стратегиянын башка этаптарына жана мугалимдин сабакка чейинки жана андан кийинки ишмердүүлүгүнө токтолобуз. Видео сабакты көрөрдөн мурда 9-модулдун 254-261 беттериндеги 3 жана 4 үлгү сабактардын фрагменттери менен таанышып чыгыңыз. Ал эми видео сабакты көрүп жатканда окутуунун стратегияларын өзүңүздүн сабагыңызда кандайча колдоно тургандыгыңызды ойлонуңуз. Сабакты көрүү жагымдуу болушун каалайбыз. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүн биз силер менен сабактын өтө турган темасы туюнтма жана анын мааниси. Биз бүгүн туюнтманын маанилеринин таблицасын түзөбүз балдар. Келгиле балдар, биз туюнтмалардын таблицасын кантип толтурганыбызды эстеп көрөлүчү. Ким көрсөтүп берет? Акыл, кана келсең көрсөтүп берчү. 1-ге 3 болот. 6. 4. Акыл, сен 8 санын кантип таптың, ошону айтчы. Анын маанилери жуп сан. 2, 4, 6, 8 болуп чыгат. Азамат. Балдар, доскада таблица тартылган. Көрдүңөрбү? Бул жерде силер табышыңар керек. Бош орунчаны, анан кутучанын астында эмне бар экендигин силер ойлонуп табышыңар керек. Ойлонууга силерге 2 минута убакыт
Убакыт бүттү балдар. Ким өзүнүн жообун айтып берет? Малика. 8. Дагы кимде ушундай жооп чыкты балдар? Кимде башкача жооп алынды балдар? Азалия. 4. Азалия, 4 деген жоопту кантип алганыңды түшүндүрүп берчи. Таблицада жетиге чейин катары менен жазылган 4 саны жок. Жетпей атат. Ошон үчүн биякта 4 болот. Балдар, силер Азалиянын жообу менен макулсуңарбы? Жок. Эмне үчүн макул эмессиңер? Али. Таблицадагы сандар бирге чоң. Бирге чоң атат. 1, 0, 1, 2, 3. Андан кийинки 5тен 7ге чейинки 5, 6, 7, бияка 8. Азаматсың. Ким жоопту башкача жол менен тапты? Малика. Мен ар бир мамчадагы сандарды салыштырдым. 5тен 0дон 5ке чоң. 6 1ден 5ке чоң. 7 2ден 5ке чоң. Ошондо биякта 8 болот. 5 кошу 3 8 болот. Ошондо биякта А болот. Бул сандар өзгөрмөлөр. Азаматсың. А өзгөрмө, а бул сандар анын маанилери экен, Малика? Азаматсың. Отура кой. Кана балдар, дагы ким ушундай кылып чыгарды? Азалия, сен Маликанын чыгарганына макулсуңбу? Оба, мамычадагы сандарды салыштыруу керек экен эже. Азаматсың. Биз бош мамычаларды толтурдук. Эми кутуда эмне болушу мүмкүн? Умар. Кутуда А кошу 5 туйнтмасы. Азаматсың. Силер балдар макулсуңарбы? Кимдин жообу башкача? Эмне үчүн А кошулган 5 туйнтмасы бар деп ойлойсуңар балдар? Самир. Төмөнкү сапчадагы ар бир сан жогорку сапчадагы санга 5ти кошу менен алынды. Жогорку бош жерге А тамгасын жаздык. Ошон үчүн А кошу 5. Азаматсың. Отура кой. Балдар, манакей, мамычада биринчи мамыча катар таблицада карагыла. 3төн кийинки кайсы сан келет, балдар? 4. Азаматсыңар 4 келет экен. Оба, силер өзүңөр байкагандай, жогорку саптагы сандар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп улантсак болот. Жогорку сапчадагы бош уячага А тамгасын жаздык. А бул өзгөрмө. Ал эми бул 0, 1, 2, 3, 4. Булар Анын маанилери. Жогорку жана төмөнкү сапчадагы сандарды салыштырып, алардын айырмасы 5ке барабар экендигин көрдүк. Башкача айтканда, экинчи сапчадагы ар бир сан биринчи сапчадагы тиешелүү санга бир эле санды 5 санын кошуу менен алынды. Ошол себептен кутучада А кошулган 5 туйнтмасы жайгаштырылган. Бул туйнтма жогорку саптагы сандардын өзгөрүүсү менен төмөнкү саптагы сандарды алуунун эрежеси. Келгиле балдар,
биз бышыктоо үчүн практикалык иш аткарабыз. Мен азыр силерге карточкаларды таратып берем. Ошо карточкадагы таблицаларды толтуруп чыгасыңар. Балдар, менин дагы силерге бир тапшырмам бар. Таблицага көңүл бургулачы. Бош торчодо эмне бар? Астыңарда ак баракчалар турат, ошого иштесеңер болот. Балдар, биз буга чейин даяр таблицаларды толтуруп келгенбиз. Биз бүгүн берилген сандардын өзгөрүүсү менен жооптун өзгөрүүсүнө мүмкүндүк берген эрежелерди аныктадык. Тамгалуу туюнтманын маанисин табууга жардам берет. Тамганын ордуна берилген маанилерди коебуз. Андан кийин алынган сан туюнтмасын чыгарып, жоопту тиешелүү торчолорго жазабыз. Биз сабактын башында функционалдык куту кантип иштээрин бул класс бүгүнкү сабакка чейин окуп үйрөнүп, ал түшүнүктүү таблицада берилген туюнтманын жетишсиз маанилерин толтуруу үчүн колдонушканын билдик. Бул сабакта окуучулар берилген сандар өзгөрүүсү менен жооптун өзгөрүшүнө мүмкүндүк берүүчү эрежелерди аныкташты. Таблица тамгалуу туюнтманын маанисин табууга жардам берет. Ал үчүн тамганын ордуна ар кандай маанилерди коебуз. Пайда болгон сан туюнтмасын эсептеп, жоопту тиешелүү уячага жазабыз. Бул сабакта жөнөкөйдөн татаалыраак көндүмдөргө өтүүнү камтыган. Көндүмдөрдү өнүктүрүүдөгү прогресс стратегиясынын принциптери боюнча окуучулардын функционалдык ой жүгүртүүлөрүнүн кантип өнүгүп жатканы көрсөтүлгөн. Кенже мектеп окуучуларынын таблицаны түзүүсү жана аны туюнтманын маанилери менен толтуруусу белгилүү бир эрежелерге ылайык чоңдуктардын өзгөчөлүүлүк идеясын түшүнүүсүн шарттайт.